Ош шаарындагы борбордук көчөлөрдүн боюнан бизнеске ылайыктуу ушул имарат тез аранын ичинде сатылыш керек. Жалпы аянты 30 метр квадраттын тегерегинде болсо, сатыла турган баасы буюрса $59.000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат, накталай акчага сатылат жана мындан дагы бир аз түшүп берет достор. Эми жайгашкан жери кандай, кадыбой жердеби дей турган болсоңуздар, анда дарегине көңүл буруңуздар. Учурда биз Ленин көчөсүндөбүз. Ош шаарындагы негизги чоң көчөлөрдүн бири. Бул жанагы мэрия тараптан келе жаткан болсоңуздар, Нават, анын жанында мектеп бар. Андан түз түшүп келе турган болсоңуздар, бул эски мост. Эски мост долбоор. Бул жерде прокуратура бар, биринчи поликлиника бар. Ушул светофорду бардыңыздар билсеңиздер керек. Ошого 60 метр жетпей жолдун ошол күн батыш тарабында. Ал эми жолдун наркы тарабында болсо медцентр бар. Ал жанагы боюнда бар аялдардын мин деген бардыгы билген эң жакшы УЗИси. Бул жакта болсо Эва УЗИси дагы бар. Жогору жакта Жеңиш строй курулуш компаниясынын башкы имараты. Айтор болжолдоп келе бересиздер. Эми сиздерге ички бөлмөлөрүн көрсөтүп коелу. Ички бөлмөлөрү жаңыдан ремонт болгон. Сноска илешпейт достор. Сностон бери ичкериге линияга киргизилген. Бул жакта асты кафелденген, айланасын бүт өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ак ала болуп, дубалдар өзгөчө жасалгаланган, ушул боюнча калат. Кээ бир гана буюм тайымдар гана кетиши мүмкүн. Анткени бул жерде азыр чач тарачкана болуп иштеп турган учуру, чач алган ишкерлер өзүнүн креслосуну, күзгүлөрүнү алып чыгып кетет, калганы бүт бардыгы калат, бошотуп берет. Ошондой болсо дагы ремонттору жакшы да, асты кафелденген, жарыктар жетиштүү. Андан ичкериге кире турган болсоңуздар, бул тарабында буйруса дагы бир чакан бөлмөсү. Бул сыртка чыгып кетүүчү чорный ход. Бул подъезд тарабы достор. Бул жактан дагы чыгып кирсеңиздер болот. Бул жакта болсо раковинасы, унитаздары орун алган. Бул жерде дагы чекчейтип, зыңкыйтып, сонун кылып ремонт кылып алсаңыздар болот. Анан эң негизгиси бул жерде сүрүлмө эшиги орун алган. Бул жактан дагы каттаса болот эң негизгиси. Бул жерге эмне алып иштетсеңиздер болот. Чакан жанагындай дүкөн ачсаңыздар болот, бизнестин түрүн кылсаңыздар болот. Тамактана турган жай чакан, буфетпи, айтор магазинби, стоматологиябы, сулуулук салонубу, дагы эмне дейбиз? Авиакасса алып иштетсеңиздер болот. Деги койчу, жолдун боюнда эмне иштетсең бардыгын кылсаңыздар болот. Караңыздар достор. Сиздерге жагып атабы? Кондиционери бар экен мына. Даректерин дагы бир сиздерге айтып өтөлү. Баасы $59.000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Салкын. Мындан түз бара турган болсоңуздар, 60-70 метрден кийин эски мосттун кесилишкен жайы долбоор, берки тарабы прокуратура, биринчи поликлиника, медцентр, жогору жакта кайсы мектеп бар эле, туятаң бир мектеп бар. Унутуп турам. Андан нары кетсеңиздер, жанагы Нават чоң чайканасы, драмтеатр, мэрия, эми ошол жактан келе берсеңиздер болот. Жакшы жери негизги жолдун боюнда. Эми снос тиги бу алынат, салынат, биз орто жолду алданып калбайбызбы, мэрия тартып коет, мамлекет тартып коет деген нерсе болбошу керек. Анткени бүт бардыгы буга чейин, мына жолго чейин чыгып кеткен эле да. Ичкериге кирип, өзүнүн линиясына киргизилген. Бул жагы сонун болуп жасалгаланган. Эми эгер бул имарат бузула турган болсо, эскилиги жетти, бузулат, мунун ордуна имарат салынат дей турган болсо, анда сизге чоңураак аянттагы имарат берет. Сиз утулбайсыз эч кандай. Айына ижарага берип кое турган болсоңуз, 30-40 миңге чейин киреше чөнтөгүңүздө болуп турат. Эс номер экранасына камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Документтери так, сразу сиздердин атыңыздарга өткөрүлүп берилет. Андыктан ишкерлер, жаш ишкерлер, же мындай офис издеп жүргөндөр, чамдаңыздар, эми сиздерге насип кылган болсун. Иштетиңиздер да кыскасы. Полный маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Калган маалыматтарды ээсинен сурап аласыздар.